Hoş gerek. Men болып берем. Жана мырзалар бардыңыздарда сыналға жақынырақ шақырабыз. Өткенде бүгінгі программасының көркін ашқан мейманы Манас Алукулов. Тамада актер жана ырчы, көп қырды таланттуу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бұл қандай эле? Бұл мындай болчу. Қош келдиңиз. Рахмат. Кайсыл жактан кечигип, кайсыл жактан келатабыз? Бул жакта, тигил жакта жумуш. Анан кийин, Манас мырза, эми азыр телегөрүүчү көрүп айтып калышы мүмкүн. Эми Манас мырза бүгүн өзгөчө баш кийиммен келген экен депчи. Баш кийимдин ичинде эмне бар? Эми алтын. Мындай да, баш кийим өзүм продюсер сезим келип атпайбы? Анан жана американский шоу продюсерлер ушинтип жүрүшөт го. Анан ошентип көрөйүнчү деп келдим. Бирок биз бүгүн сизди продюсер катары эмес, биз бүгүн сизди адам катары сынайбыз азыр. Бизде жалпы телегөрүүчү билгенде эле смайликтер кайтыла деген рубрикабыз бар. Бүгүнкү программада эми сиз даяр болушуңуз керек. Бүгүн ырдайбыз, смайликтер кайтылайбыз. Көп суроолорго жооп беребиз. Ачык айкын эң башкысы. Анда эмесе, биринчи смайликтен баштайлы анда. Азыр сүйүктүү телегөрүүчүлөр, азыр шарт эң жөнөкөй. Биз сизге Манас мырза смайликтер чыгарып беребиз. Смайликтер экранга чыгат. Сиздин максатыңыз ошол смайликтердин образын мимика менен чалдырып беришиңиз керек. Болду? Даярсызбы? Бул камера сиздики. Анда эмесе, бизге азыр эң алгачкы смайликтерди чыгарып берип койсок, кайсыл смайликтер болду экен, бардыгыбыз жолу байкайбыз. Кеттик. Бул жакка карап аткара берсеңиз болот. Ушул жарашат экен. Эгер смайликке кепка кийип койсок, сон. Кийинкиси бар бизде. Кийинкисин чыгарып берип койсо. Кеттик. Мен байкашымча, ушу үчүнчүсү окшойт болуш керек. Эме $100 берип турмузчу? Мындайчы, мындай. Бул алгандан кийинкиси, Көпчүлүк смайликтер ушу сиз аркылуу ойлоп табылса керек. Акыркысы мына. Ушунусу көрүп окшошту. Сонун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эгерде силерде да суроо бар болсо, анда WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот жана түз байланышка чыгыңыздар. Балки Манас Алукуловго суроо бересизби? 56 бул түз байланыштын номери. Эгерде WhatsApp десеңиздер 772 98 70 02 07 сандары. Шашылыңыздар, жазыңыздар. Бардыңыздар күтөбүз. Азыр түз эфир жана түз линия бардыгы бош. Эми, Манас мырза, бүгүнкү күнүңүз кандай башталды? Сизде акыркы күндөрү ушул шоу бизнес эмес, той тармагынан көрүп калдык. Бүгүнкү күндө жакшы, Кудайым буйрса, жакында 8 февралда жаңы кинобуз чыгат. Эми баарына эле белгилүү Браво 2 деген кино тасып. Браво 2. Ал жакта жардам берип жүрөм, анан ал жакта да кичине бир эпизодко тартылгам. Ошол жакта байкасаңыздар болот. Анан албетте биз дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турабыз да. Эмне боюнча дегенде той боюнча. Тойлорго буйруктар менен жүрөбүз, элге кызмат кылып. Анан кийин, ушул эле сиздин жеке жашооңузга киришкенде, бардыгы билет, ушул бойдокчулук менен коштошконсуз. Ошодон кийин кандай жашооңуз өзгөрдү? Бүгүн 5 февраль калп айтпасам, 5 февраль. Бүгүн 5 февраль, үйлөнгөнүм 5 декабрда үйлөнгөм. Бүгүн 2 ай болуптур, куттуктап койсоңуздар болот. Жакшы. Кандай экен? Үйлөнгөн абдан сонун экен. Мага жакты. Сонун, мага жакты. Эмнегедир жүзүңүздө жылмай жок го. Анда эмесе, азыр бизге сүрөттөрүн чыгарып берсе, ошол сүрөттөр боюнча да баарыбыз чогуу көрөбүз. Сүрөттөрдү кесиптештер. Мынакей. 5 декабрда той болгон. Бул менин өмүрлүк жарым, аты Алина. Экөөбүз 4 жыл сүйлөштүк. 4 жыл сүйлөшүп, мага жактан кийин алдым. Эми Манас мырза, көпчүлүк телегөрүүчүлөр сизди эми тамада катары көпчүлүк учурда билет, актер катары билет. Анан кийин эми көпчүлүктөр билбей калышы мүмкүн, бирок биз сизди ырчы катарда билебиз. Ырчы катарыбы? Жакшы. Кудайым буйрса 2018 ар бир жыл сайын мен өзүмдү ар кандай элге өзүмдү тартуулайм. Мисалы үчүн 2014-2015 алпарчы катары, 2016 болсо ушу актер катары, Кудайым буйрса 2018 ырдап чыксамбы деген ой болот. Анан көпчүлүгү колдочот бардыгы. Сен ырдашың керек.
Сизге көпчүлүк учурда кайсы стиль жарашат? Кандай стиль Ырдаганда? Мага өзүм негизи консерваторияда окуп жүргөндө операда окугам, классический пение. Кабактарда иштеп жүргөндө мындай эле ырдапчы. Аралаштырып берип барганда болуп калыптыр. Анан кийин пародист болуп калат экенсиң, аралаштырып берип. Сонун. Эми азыр биз ушул эле тойго улай эле. Биз сиздин тоюңуздун алып барууңузду байкаганда, ушул сиз жана Segway деп коет эмеспи? Жана эки дөңгөлөк туруп, ошо менен алып барат экенсиз. Гироскутер. Аны мен бир жарым жыл мурун алып барчумун. Азыр бизге сүрөттөрүн чыгарып берип турса, ошол боюнча комментарийда берсеңиз болот. Бул эмне үчүн ошентип чыктыңыз ошол гироскутер менен? Бул эми гироскутер мындан бир 2 жылбы же 3 жыл болуп калды. Неме жана ВФдан көрүп калгам да. Тойдо мен оюмча эми көп баскыңыз келбейби же атайын? Жок, эми бул жөн эле имидж, бул жөн. Мисалы үчүн ошо гироскутер менен алып бардым, тойду 1 жылдай алып баргандан кийин эле уже кана жана машинең, кана жана велосипедиң деп ар кандай нерсе айтып беришет. Ошол. Эми жакшы экен да мындай самолет экен, фу. Бирөө тосуп айтан кезде бат-баттан эле жете калат. Жете калып. Мисалы үчүн жана интерактивный конкурстар өткөзүп жатканда, бул кайсы бир мисалы үчүн суроо берип калганда, алыс жактан колун көтөрүп калганда, чоң ресторанда учуп барып тез аранын ичинде жетесиң. Анан кийин ошол бүт. Сонун. Учурда келген СМС билдирүү бар экен. Ассаламу алейкум ана, сен дагы өзүңө жаңы образ табасыңбы? Даң же Кайрат Кыргызга окшоп деген экен. Бул суроого мынтип эле жооп бергим келип атат. Мына сага. Жана бир эмелерде бар эмеспи? Жана бир жындардын образын аткарат го. Башка бир Европа кино тасмарына жындардын образын аткарып, чачтары тас болуп. Аткарып берейинби? Аткарсаңыз болот. Кел анда мындай кылып. Сен неме кыл? Кунган барбы? Мейли, кунган эмес. Келиңиз, мен мындай кылып турайын. Мен чыгып келдим. Мен келдим. 3 калооңду айт. Менин биринчи калоом, мен дагы сиздикине чач алдыргым келет. Макул болот эртең. Эртең. Экинчи калоом, менде машина бар болуш керек. Болду, же машина иште күтүп турат сени иште. Үчүнчүсү, менин өздүк айдоочум болуш керек. Мен болуп берем. Рахмат. Сонун. Эми, Манас мырза, сизди актер катары эң күчтүү актер катары билебиз. Жок, күчтүү деп айта албайм. Күчтүү эмес. Бирок биз азыр сизге жакшы бир рубрика даярдаганбыз. Бардык телегөрүүчү бул рубриканы билет. Караоке рубрикасы деп аталат. Анда биз азыр атыңызга микрофонду катып койгонбуз. Бизде алтындай болгон микрофонубуз бар. Бул сиз үчүн. Жакшы экен. Ооба. Эми азыр орун алсаңыз болот. Микрофон алып турайын. Шашпай эле отуруп туруңуз. Караоке рубрикасы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Сиздер дагы ырдасаңыздар болот. Азыр биз эки экранга чыгарып беребиз караокени. Бир бетинен сиз болосуз, бир бетинен караоке чыгат. Максаты биздин телегөрүүчүлөр дагы сиз менен кошо ырдаш керек. Болду. Анда эмесе, бизге азыр алгачкы чыгарманы чыгаралы Кулов. Мыкты, эң сонун. Эми мен ушул жана эле сиз өзүңүз айтып кеткендей, опера жагын бүтүргөнсүз. Анан кийин жок, бүтүргөн эмесмин. Бүтпөй калгам. Бүтпөй калгансыз. Бирок жакшы ырдайсыз. Айта албайм жакшы ырдайм деп. Жакшы ырдай, достор, эми уялып калды. Анда эмесе, WhatsApp номерине сиздер дагы баш багып жазсаңыздар болот. Балким суроо барбы? Бул сизден көз каранды. Же түз байлашка чыгыңыздар. 56 шаарыбыздын коду 0312. Эми, Манас мырза, азыр биз бир музыкалык чыгарма кезек берели анда. Ал музыкалык чыгармадан сиз деле билет болушуңуз керек. Ушул сүйүүгүчүм деп аталат. Бул сүйүүгүчү деген 100% менин эмем. Кандай десем, идеям, сценарий толугу менен. Ошондо кыздарды көргөндө эле спорт менен машыгып каласыз. Анда эмесе, дал ушул музыкалык чыгарма, андан кийин биз оюндарды улантабыз. Эч кайда албай туруңуздар. Адилет Азимовго ыраазычылык билдиребиз. New TV шоу программасы сапарын бир гана сиз менен улантабыз. Бардыгыңыздарга керемет кеч каалайбыз. Бардыгыңыздардын жүзүңүздөргө жылмаюу тартылган New TV шоу программасы жана Манас Алыкулов бүгүн бизде конокто. Эми Манас мырза, 2018 жылга кандай пландарыңыз менен бөлүшөсүз? Эмне менен кубантасыз? 2018 Кудайым буюрса, жалаң гана ошол элдин батасы менен, эл берген батасы менен, дем күч менен чыгып, чыгармачылык менен ылайык деп. Эми сиз мен байкагандай эле, программага келгенде сиз аябай оор басыштуу болуп калат экенсиз. Жашоодо кандайсыз?
негизи шаңдуу эле азыр адаптация болуп атпайбы? Адаптация. Азыр 5 мүнөт убакыт бергиле азыр ачылам. Достор, түз баянышка чыгыңыздар 56-56-72 шарыбыздын коду 0312. Жана WhatsApp номердагы өз нугунда жазсаңыздар болот, бардыгын экранга чыгарып берүүгө даярбыз. Эми Манас мырза, азыр бизде дагы бир оюнубуз бар. Бул оюнду сиз буга чейин эле ойноп жүргөн болушуңуз керек. Балким тойдо, балким досторуңуз менен. Азыр мен сизге бир сөздү беребиз. Аны сиз чекиңизге коесуз. Анан кийин мен сизге суроо берем, сиз ошого байланыштуу жооп берип көтөрүшүңүз керек. Макул. Даярсызбы? Даярым. Көзүңүздү жумтурасызбы же? Жумтурайын. Биринчи сөз, достор. Бул сөздү бардыгыбыз билебиз. Манас мырза караган жокпу? Жок, караган жок. Ушул сөз азыр биринчи болот. Анда эмесе Манас мырза, кепкаңыздын үстүнө эле коюп алсаңыз болот экен. Эми суроо. Бул жака дайыма эле барып турасызбы? Ооба. Дайыма эле. Дайыма эле барып турам. Эмне үчүн барып турасыз? Эми же ким үчүн? Туугандар үчүн, достор үчүн. Дагы? Өзүм үчүн. Бул жактан көпчүлүк учурда тамактанганга барасызбы же эс алгангабы? Бул жака көбүнчө көңүл ачканы барам. Көңүл ачканы? Эмнеси менен көңүл ачасыз? Эми кандай көңүл ачам десем, ушу жыргайбыз. Жыргайсыздар, достор менен. Күнүнө канча жолу барып турасыз? Күнүгө билбейм, бир 2 күндө бир барып турам. Макул. Бул сөз бүттү. Келиңиз. Сизге көрсөтүп коюнбаган сөз болгон экен? Макул. Ооба, сиз күнүгө ушул жака 2 жолу барып турат экен лаки. Эми, бул эми башталышы. Азыр бизде кийинки сөзүбүз бар. Карабай турайын, карай берсеңиз болот. Келиңиз. Кийинки сөз. Эми айтсаңыз, ушул жака бара турган пландар барбы? Кудайым буйрса бар. Бул жакта көбүнчө жаман адамдар деп айтып коюшат, бирок жакшы эле адамдар бар. Сиздин эмне үчүн бул жака баргыңыз келет? Билбейм, кээде баргым келбей калат. Сиз өзүңүз ырчысыз, анан кийин бул жака тиешеңиз жок болсо керек. Тиешем деле жок. Тиешеңиз жок. Ооба. Анан кийин эгерде ушул жака той алып барып бер десе, барат белеңиз? Жок, барбайт болчумун. Эмне үчүн? Билбейм, чото башкача айтып атасың. Сиздин оюңуз боюнча, бул жакта көпчүлүк учурда айымдарбы же эркектерби? Кайсыл жакта? Ошол жерде. Ошол жерде айымдар болуш керек. Айымдар. Анткени биздин Кыргызстан айымдарга бай эл. Айымдарга бай. Макул. Кийинки сөзүбүз бар. Карап коеюнбу? Карап коюңуз. Кийинки сөз. Кийинки сөз, достор. Азыр кийинки сөздү. Бул жака көпчүлүк учурда сиз досторуңуз менен барасызбы же эс алган учурда элеби? Эс алган учурда эле. Эс алган учурда. Бул жактан сизге кандайдыр бир ошол жактан атмосферасы жагабы же таза абасы жагабы? Таза абасы жагат. Таза абасы. Кантип дем аласыз? Дем алам. Бул жака эгерде досторуңуз менен отуруп келели десе, ушул жака барат белесиз? Бармакмын. Отуруштарга? Той алып барып бер десеңиз ушул жактан? Бармакмын. Гироскутер менен, Гироскутер менен. Макул, алып чыгарсаңыз болот муну деле. Свалка. Мыкты. Эми, Манас мырза, эми жалпы телекөрүүчүлөр эле ушул сизди бир ана тамада катары билип калды. Ушул чөйрөгө сизди ким тартты? Эмнеден себеп ушул тамадалыкка келип калдыңыз? Эми жанагы атанын орустар айтат го, по стопам отца деп. Атанын жолун бирөө жок дегенде жолдойт го. Анан кийин мен өзүмдүн ички жан дүйнөм ошону каалады да, алып барчулуктучу. Атамдын кеңештери менен, анан батасы менен. Эми, азыр тамадалар көп негизи эле. Сиз эле билет болушуңуз керек, тамадалар көп. Бирок ошолордун арасынан өзгөчө чыгыш керек да негизичи. Өзгөчө бир стиль керек. Балким сиз билеп чыгасызбы же кантип алып барасыз? Балким. Эми баягы ар бир концертпи же тойбу же эмне болбосун, баягы билбейм, мен баягы ички жана жан дүйнөм, душам мындай ошол жакка жакын болот да, ар бир аудиторияга, ар бир форматка ушундай алмашуу. Балким эми жана чакырган жерден калба дейт, эми Кудайга шүгүр. Келген учурда эсиңиз билдирүү бар экен. Атаңыздын бир өнөрүнөн аткарып бериңизчи деген экен. Атамдын бири Шорпо деген ырдап берейин. Келиңиз, эң сонун. Жандүн.
Түштүк тарапта түркүн тамак бар. Ошентсе да шорподон остигиле, шорпо ичкиле. Ар бир жердин ашы ар башка, аша бири-биринен аша жарышса, ошентсе да ошко келгиле, шорпо ичкиле. Кол чабуулар, үнүңүзгө береке. Сиз мен билишим боюнча ушул үндү тарбиялоодо кантип билдиңиз? Мен ырчы болуп аткем деген. Мен ошо ар бир эле кичинекейинен бери билинет го. Мисалы үчүн кичинекейимде кабакты ырдап жүргөндө Басковдун бир ыры шарманга болуп калды да. Анын артынан ырдадым да. Артынан ырдасам чото үстүнөн бас ырдатам, окшошуп атат да. Окшошуп, анан кийин үстүнөн бастыр ырдай бердим, анан кийин деп туруп башка Плачидо Доминго деген ырчы бар, итальянский оперный ырчы. Ошонун ырын артынан кайталып көрөйүнчү депчи, мисалы үчүн Che bella cosa una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca, parreggiana fresca. Деп ушундай. Артынан кайталай берип, мисалы үчүн Sole mare luccica десе, токтоп туруп, артынан Sole mare luccica деп окшоштуруп, мындай ар бир немен кайсы ыр болбосун ошонун артынан токтотуп ырдай берчимин да, ушинтип анан окшошот экен деп эле анан ырдасам болуп турбайбы. Эмне үчүн анда клип тартпайсыз мындай бир ыр чыгарып? Ошол суроолор көп берилет. Буюрса, Кудайым буюрса күбө болосуздар 2018 жакында. Сонун, эрен учурда эсиңиз билдирүү бар экен. Манас кандай? Кайрат Кыргыз жөнүндө сенин көз карашың, мисалы мага жагат деген экен. Мага да жагат. Кайрат Кыргыздын да ырын ырдап көрдүм да. Айкалышкан сез кандай эле? Айкалышкан. Айкалышкан жүрөгүмдө эсимде, жунанананан сезимде, ай эсимде. Сиздин стилиңиз бардык ырларга жакшы берет экен. Кайрат Кыргыз, Кайрат Премьер-министрчи да эстеймин ошол күндү, поездде бирге барган, жиби жок өзүңүзгө, билдирбей байлалган, улгайган жашым билем, уланды сүйүү деген. Мыкты. Дагы кандай таланттарыңыз бар? Биз билбеген. Сиздер билбеген ошо болгон талантымды көрсөтөт да. Анан кийин эми биз билген эле көптөгөн клиптерге тартылдыңыз. Ошол эле Данияр Эрматовдукуна, Адлет Азимовдукуна. Анан кийин көпчүлүк учурда ошол жактан башкы роль ойнотуп жаратканда сиз көбүнчө күлдүрүүгө аракет кыласыз. Балким ушундай бир кайгылуу образдарды жаратып, элдерди ыйлатып. Мен баягы режиссер же болбосо жакында бир кино чыгат көрөсүңөр. Аякта бир образ жараттым. Ыйладыңыз? Жок, күлөсүңөр. Анан бир мисалы үчүн чыгармачылык нерсе бирдемке тапшырма беришет да. Ошону чын жүрөгүмдөн аткан аракет кылам. Мисалы үчүн киного тартылгым келип жүрөт жакында мындай ыйлай турган мындай. Бирок сизге аны жарашпай калат экен. Балким жарашпагат, бирок аракет кылабыз да. Мыкты. Буга чейинки келген нерсеңиз билдирүү бар болчу, ушул анекдот айтып бериңизчи деген экен. Сизден телегөрүүчүлөр суранган экен. Кандай күлкүнчтүү анекдот билесиз? Анекдот. Мен негизи көбүнчө импровизация менен элди күлдүрөм да. Анан монологдор, анан анекдот, бир кыскача анекдот. Көбүнчө атам анекдотторун угам да. Мектепте болгон нерселер. Так, Бөрүбаев, окуп келдиңизби? Жок, эже, көйнөгүм жуулбай калды. Причем тут көйнөгүм? Отур, 2. Сен окуп келдиңби, Асанбаев? Жок, эже, мен кече күнү свет өчүп калдым. Постоянно свет өчөт. Отур, 2. Так, сен, Коенбаев, тур. Окуп келдиңизби? Жок, эже, кече күнү түрмөдөн Тайкем чыгып келип, ошон коноктоп калдык дейт. Тайкең эмне болуп отурду эле түрмөгө? Ошо кичинекей кезинде мугалим эжени өлтүрүп коюп. Сен антип Тайкең менен коркутпак уктуңбу? Отуруп 4 деп. Сонун. Мыкты. Анан кийин эми мен билишимче ушул сизди чыгармачылыктан көрүп жүрөбүз. Спорт жагына кандай
багытыңыз барбы бир аз спортко кызыгуу? Менин спорт жакта байкем жана иним спорт менен, иним азыр ошо спорттун артынан Туркияда жүрөт, ошо Туркияда Анталия спорт деген команда инимди алышкан, контракт түзүштү. Иним болсо футболчу, футболист. YouTube'дан Гүлжигит Алыкулов деп көрсөңүздөр болот. Анан улуу байкем дагы футболист, белгилүү бир командада ойнойт. Мыкты. Бирок сиз дагы футболго жакынсыз. Өзүм футбол досторум менен ойнойм. Сонун. Ошондо сиздин үй бүлөңүздүн баардыгы таланттуулар экен. Бири футбол болсо, бири сөзгө чечен болсо, бири алып баруучу. Сонун. Эми сизден азыр дагы бир чыгарма сурансак, жан дүйүндөн. Балким кайсыл чыгарманы азыр түз эфирден аткарып бере аласыз? Жагымдуу бир. Эми мисалы үчүн бияка ырчылар конок болуп келгенде өздөрүн ырындырдашат да. Албетте. Биз болсо айла жок бирөөнү ырындырдайбыз. Өздөрүбүз. Биз ошондойбуз. Эми ар бир баягы адам өзүнө жаккан бир ыр болот го. Өзүмө жаккан бир ырдап берейин, Келиңиз. Кичине азыр суук тийип ооруп аткан болчумун, ошон үчүн үнүмдөн кыйт этип кетсе кечирип калгыла. Келиңиз. Мага Ома деген байкем жагат, Андарбеков Өмүрбек ырларычы, ошон биресин ырдап берейин. Көргүм келет сени күндө, көлөкөңө зар болуп алтыным. Düşüm жалынға, көлдөй толқуп көңілімді, көкөлөдүң жар болуп жарқыным. Жаным мезилди, махаббатым сен, бақыт кушум сен, ыйык жандай. Айлуу түндөр ай, арба жарык шамдай, махаббатым сен көкөлөп, чалкып учкандай. Ак делиңден төгүлөйүн алдыңа, адамзатка сыл биздин санжыра. Жадырап күн нурундай, жарашып эгиз талдай, боз үй тигип махаббаттын айлына. Махаббат деп кетет ушинтип. Сонун. Эң мыкты. Эми айтсаңыз, ушул сизге 2017-жылы эмнелер менен көз алдыңызга элестетилди? Кандай болду 2017? Эмнелерге жетише алдыңыз? 2017 эми ушундай суроо берип калдыңыз. Көбүнчө ошол үй бүлөмө арнап иштеп, башка жумуштар менен да иштеп, анан үй салып дегендей, үйлөнүп, 2017 үйлөнүү менен жыйынтыктадым. Анан кийин биз сизди ушул ар дайым эми шоу бизнесте жүргөндөн кийин көрүнүктүү адам болуш керек да. Көрүнүктүү адам болуш керек, эл алдына чыгыш керек. Анан кийин сизди ушул стилиңизден байкайбыз, кийинген стилиңизден, смокингтер, очки. Ар дайым ушинтип жүрөсүзбү? Стилге кандайсыз? Ар кандай, көбүнчө маанайга жараша, маанайга жараша. Көбүнчө мага неме жагат, мындай жеңил кийинген, мисалы үчүн спортивный, ушундай тассовкалар кийген. Үстүңүздө кийим канча турат азыр? Арзан эле. Болжол менен? Айтсам дагы мактанат деп ойлойм. Көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Буюрса эмки эфирден көрүшкөнчө. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бүгүн бизде конокто Манас Алыкулов болду. Буюрса кийинки конокто ким болот деп турсаңыздар, WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Биз эмки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар, сак саламатта калыңыздар.